чыгарып койгулачы деп жалдыраптыр. Токойдо тирүүлөй көмүлгөн бала. Бишкекте жетекчи барымтага алынды. 3 баласы менен өрттөнүп кеткен келин, үйдөн качып чыккан эркек киши кармалды. Оштогу той боюнча иликтөө башталды. Талас районунун Калба айылынын 57 жаштагы тургуну Алмазбек Асымбаев бир нече жылдардан бери дарыгер болуп иштеп келе жатат. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы аны менен таанышты. Өзүнүн айтымында мектепти 1980-жылы бүтүргөн. Ошол эле жылы Кыргыз медициналык академиясынын дарылоо бөлүмүнө тапшырган. Кошумча Берлинден анестезиология, реаниматология боюнча квалификацияны жогорулатуу курсуну аяктаган. Учурда Талас облустук Мамбетов атындагы биргелешкен ооруканасынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жатат. 1987-жылдан тарта дарыгер болуп эмгектенип келем. Анестезиология, реаниматология дарыгеримин. Биздин жумушта көп күтүүсүз кырдаалдар болот. 1987-жылдан тарта дарыгер болуп эмгектенип келем. Анестезиология, реаниматология дарыгеримин. Биздин жумушта көп күтүүсүз кырдаалдар болот. 1990-жылы Каракөз шаардык ооруканасына тоодон тоңуп калган 22 жаштагы баланы алып келгенде дени табы колтугунда 26 градус экен. Бир журналдан окуган жаңы методиканы колдонуп, эч бир жеринде тоңуп калуунун белгиси жок. Кынтыксыз дарылаганбыз. Мындай оорулардын жок дегенде манжалары же буту колу кесилип калчу. Дагы бир жаш баланы ток уруп кетсе эле денесинен токту чыгарабыз деп токойго алып барып балычка көмүшүптүр. Ал бала үшүп кеттим. Ылайдан чыгарып койгулачы деп жалдыраптыр. Ток чыксын деп эч ким укпай коюптур. Ооруканага алып келсе денесинин баары ылай, көгөрүп, үшүп калыптыр. Мындай учурлар көп кездешет, деди ал. Каарманыбыз буга катар эле пандемия учурундагы иштер жөнүндө айтып берди. Биринчи толкун өтө оор болду. Бир убакта көп оорулар башталды. Жаңа ачылган 60 орун бир эле күндө толуп калып жатты. Дарылоо тажрыйбабыз аз болгондуктан, дарылоо даяр токтон болбогондуктан бир топ кыйналдык. Бирок бөлөк региондорго салыштырмалуу биз бир топ даяр болчубуз. Дарылардын, коргонуу каражаттарынын, медициналык аппараттарынын запастары бар эле. Аба ырайынын жылуу кези болчу. Кызыл зонада иштеген медициналык кызматкерлерге ысыктан оор болду. Коргонуучу кийим кийип 4-6 саат ысыкта иштөөгө өтө эле оор. Экинчи толкун салыштырмалуу жеңилирээк өтүүдө жана ооруканалардын даярдыгы жакшы экен. Бат-бат окутуулар өтүп жатат. Бирок али да болсо дарылоого толук шарттар түзүлө элек. Инфекциялык бөлүмдүн 20дан ашык ооруну дарылоого мүмкүнчүлүгү жок. Пандемия учурунда медициналык кызматкерлердин түйшүгү оор. Жумуш орундарында кызматкерлер үчүн шарттар өтө эле начар түзүлгөн. Айлык маяналар жөнүндө болсо айтылып эле келе жатат, бирок тыянак жок. Мен экинчи толкунда өзүм коронавирус менен ооруп, кызыл зонада дарыланууга жаткырылдым. Меники жеңил өтүп жаткандыктан ал жерде кошо жаткан 27 бейтапты дарыладым. Учурда акыбалым жакшы, деди ал. Дарыгер үй бүлөдө, дарыгер жубайы экөө, 3 уулу, бир кыздын ата-энеси. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын имаратында маданият кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин республикалык комитетинин төрайымы Анархан Кыдыралиева күч менен барымтага алынды. Маалыматка ылайык, бир топ адамдар төраганы Мирбек Асанакуновду кызмат ордуна калыбына келтирүү жөнүндө келишимге кол коюуга мажбурлап жатышат. Милиция кызматкерлеринин күчү жетпей жатат. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ички иштер министрлигинен кошумча күч жөнөтүп, тартипке келтирүүнү суранат. 4 адам каза болгон Бишкек шаарынын жанындагы Новопокровка айылындагы өрт боюнча кылмыш иши козголду. Маалыматка ылайык, бул факт кылмыш жаза кодексинин шалаакылыктан өлүмгө алып келүү беренеси боюнча катталды. Белгилүү болгондой, 21 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алдын ала маалыматтар боюнча 21 жаштагы жаран мешти күйгүзүүгө аракет кылып бензин чачкан. Анын колунда бөтөлкөдөгү бензин күйүп кеткенде бөтөлкөнү ыргытып жиберген. Натыйжада каттуу өрт чыккан. Эркек киши үйдөн өзү чуркап чыккан, бирок коңшу бөлмөдө ойноп жаткан балдар жана аял чыга албай калган. Эскерте кетсек, кечээ 13 декабрда Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында өрттөн 4 адам каза болгон. 1995-жылы туулган аял, 2016-жылы туулган кызы жана 2014 жана 2017-жылы туулган 2 уулу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тапшырмасы менен тергөө органдары 12 декабрда Ош шаарында ишкер Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тоюн текшерүүгө алышты. Массалык иш-чараларды жана майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө коюлган чектөөлөргө карабастан, ишкер Жалил Атамбаев санитардык эпидемиологиялык эрежелердин талаптарын одоно бузуп, 1000ге жакын адамдын катышуусунда укмуштуудай той уюштуруп, ошону менен коомчулукта көптөгөн нааразычылыктарды жаратты. Ишкердин уулу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкери. Ага карата кызматтык иликтөө башталды. Андан кийин жумуштан бошотууга чейин тиешелүү чаралар көрүлөт. Текшерүүнүн алкагында Жалил Атамбаев бардык жагдайларды тактоо үчүн мамлекеттик комитеттин тергөө органдарына чакырылды.